сарайдан чыгарып туруп эле сразу поле барып ташташат. Ал туура эмес. Вкус детства деп, как у бабушки. Анан бул ыкма бүгүндөн натыйжалуу деп ойлойсузбу? Эме күйгүзүп жибердиби же Жөн эле бул жалкоолукпу же эмне билбейм. Совет доорунда Корчубек Акназаров түнкү сугат жана малдын кыгын колдонуп буудайдын түшүмдүүлүгүн 50 центнерге жеткирген. Ага чейин Кочкор, Жумгал жана Ак Талаада буудайдын түшүмдүүлүгү 12 центнерге гана араң жеткен экен. Бүгүнкү күндө ушул эмгек баатырынын ыкмасы колдонулабы же актуалдуу эмеспи? Бүгүн биз чарбакер көрсөтүүсүнөн билебиз. Негизи бул биринчи катчынын чаткалдан алып келген ыкмасы дыйкандарга жакшы таасирин тийгизиптир да. Анан бул ыкма бүгүндөн натыйжалуу деп ойлойсузбу? Ооба. Кыкты негизи дыйкандар көп жылдан бери эле колдонуп, бирок жарымсы туура колдонсо, жарымсы туура эмес колдонуп эле мындай интуитивно эле колдонушчу да. Анткени кыкты сарайдан чыгарып туруп эле сразу поле барып ташташат. Ал туура эмес. Свежий бойдон барганда кыкта аммиак болот, көп чөптүн, ото чөптүн уруктары болот, оорулар болот. Ошондуктан кыкты биринчиден мондай жайып, мындай чоң кучка кылбай, мындай жайып, жок дегенде бир 2 жыл коюп, анан компост болуп калат уже өзү эле. Ичинде бактериялар кислород менен, жел менен жаан жаап сырт эле туруп нымдаштырып, ным болуп, анан кийин өзү эле компост болуп даяр болуп калат. Андан кийин гана колдонуш. Эгемендүүлүктү алган жылдардан тарта эл жапырт жер иштетүүгө багыт алып, бара-бара топурактын кунардуулугу жоголду. Эми кайрадан айдоо жерлерди жакшыртуу талапка ылайык болууда. Жерди пайдалануу маданияты кескин төмөндөгөндүктөн дыйкандардын 70% жер анализин кылбай көз чене менен жер семирткич берет. Бул түшүмдү азайткан негизги ката дейт Данияр Нурдолотов. Кыргызстанда түшүмдүүлүктүн 65% бул жер семирткичтен көз каранды дешет экен. Анан азыркы тапта дыйкандардын жер семирткичти колдонууда кандай каталары бар, ошол тууралуу айтып бериңизчи. Тилекке каршы азыр дыйкандарда каталар көп да. Анткени дыйкандар урожайды көп алам деп эле минералдуу удобренияларды өтө ашыкча салып салат да. Өзүнүн таблицасы бар да, любой эле удобрениянын таблицасы бар. Ошону колдонбой эле почвасында ошо азот, фосфор керекпи, керек жокпу, канча керек билбей эле, анализ тапшырбай эле шыкай беришет да. Погоне за урожаем, ошо урожайды көп алам деп эле шыкай беришет. Ошондуктан өзүнүн жерин да өлтүрөт, анан кийин бизге дагы адамдарга ушу зыян келтирет да, тамак аркылуу. Сиз жердин анализи деп айтып калдыңыз. Анан негизи эле жаңы баштап жаткан дыйкан жердин арыктыгын же семиздигин кантип биле алат? Ой, ушу анализ билиш үчүн азыркы мына 2025 жылы 1,5 миң сомго жетпеген эле акча, 1080би же 1180би, ошону дыйкандар билбейм, же акчасын аябайт, же убактысын аябайт, же жөн эле бул жалкоолукпу же эмне билбейм. Почвада эмне бар экен, эмне жок экен, эмнеси аз экен билбейт. Жөн эле удобрение беришет да, көбү да. Ошо анализ почвы кылгыла дыйкандар. Это арзан эле нерсе да. жер семирткич жасап алып, эмени эмнеси туура эмес болду билбейм. Элди көрүп мен деле курт салып үйдүн жанына неме кылгам, анан салып неметкенде чөтө куурап, эмет күйгүзүп жибердиби же ошол жакшы болбой калганбы, ушундай болду да. Канча гектарыңыз? Азыр 80 соток. Данияр мырза, айтсаңыз, канча жылдан бери жер семирткич жасоо менен алектенип келе жатасыз жана бул идея каяктан келди? 2021 баштаган болчумун. Өзүм кызыгып издеп баштагам ошо именно эко удобрение, био удобрение, негизи эко тамактарга өзүм аллергикмин да. Ошондуктан таза тамак жегенге өзүм аракеттенип, анан тааныш балдар сунуштап калды ушу биогумус жөнүндө. Эми бизнес катары да. Ушундай акча тапса болот экен, иштесе болот экен деп. Анан алардан үйрөнүп, өзүм дагы Турцияга барып, аяктан дагы жакшы үйрөнүп келип, сөл жылан деген атайын сөл жыландар, калифорнийский сөл жыландар. Бул деген
биздин сөл жыландар менен өзгөчөлүгү жерге кирип кетпейт да. Бул только навоздун ичинде эле жүрөт. Главное ошо нымдуулугун сактап, кичине отходдорду беребиз, ошо тамак аш катары. Ошолорду баарын сактап берсе эле ошо навоздун ичинде эле жүрө берет да. Биз ушундай бурт кылабыз, бурт деп коет. Ширинасы 2 метр, узундугу территорияга жараша да. Навозду ушундай 30 сантиметр салып, анан кийин сөл жылан кошобуз. Постоянно нымдуулукту кармап турабыз. Сөл жыландар негизи өзү ушу нымдуулукту жакшы көрөт. Булардын үйү дагы, тамак ашы дагы. Ошо. Анан сөл жыландар ушинтип жеп кыкты. Могу баары эле кык уже почти даяр болуп калды да могу жер. Анан кийин мондай отходдорду кошобуз да. Могу жерде мисалы үчүн компоттун отходдору да. Мындай кичине кызылыраак болот да биздикине караганда. Анан кичинекейирээк дагы болот. Кийин булар аябай бат көбөйөт да. Кокон чыштайт. Кокондон 4төн бир почти 10-15 дагы сөл жылан чыгат да. Бир эле кокондон да, жумурткадан да. Ошо анан кийин бул даяр болгондо биз муну элейбиз. Могу калып калган желбеген навоздор, катып калгандар, буларды жей албайт. Ошолорду элеп, мондай таштар, навоз менен аргасы мусорлар келет, ошонун баарын элеп, уже даяр биогумус примерно мына мен уже билем, могу желген, уже даяр биогумус, мындай жакшылап карасаңар, мындай күнгө карасаңар, кичинекей катышка болуп турат да. Бул ошо сөл жыландан уже чыккан да. Муну анан биз ферментацияга жөнөтөбүз. Эленгенден кийин биз муну бир помещениеге каптап, полиэтилен менен плотно жабып, дагы нымдуулуктан дагы көбөйтүп 60%ке чейин. Ошондо бир 3 айдан 6 айга чейин коебуз. Ошондо до конца демделип, бизге керектүү бактериялар калып, кереги жок бактериялар өлүп, анан кийин ото чоптун уруктары өлүп, ошо керектүү витаминдер, фульвогуминовый кислоталар көбөйүп, керектүү бактериялар көбөйүп, анан кийин уже колдонгонго уже 6 айдан кийин уже болот да. Жер семирткич канча убакытта даяр болот? Эми сөл жыландын көлөмүнө жараша да. Орто болжол менен бир 3 айдан 6 айга чейин даяр болот. Андан кийин ферментацияга кетет да. Общий биз 1 жылда чыгарабыз да, анан кийин сатыкка чыгат. То есть монтип навозду койгондон баштап муну аралаштырабыз, сугарабыз, сөл жылан кошобуз. Анан кийин жеп бүткөндөн кийин элеп ферментация кеткенге чейин ошо 1 жыл өтөт да. Канча гектарга канча жер семирткич себилет? Жана канча убакытка жетет? Жакшы суроо. 1 гектарына орто болжол менен 10 тонна кетет да. Бул эми культурадан зависит этет. Мисалы үчүн ягодныларга примерно 10 тонна да. Азыр эң основной ошо ягодный бум болуп атат бизде. Ошо кулпунай, малиналарга алып атышат да. 10 тонна гектарына бергенде где-то бир 2-3 жылга чейин жетет да. 2-3 жыл эч нерсе кылбай эле биогумустун күчү ошо 2-3 жылга жетет да. Коштолор өйдө жактан көрүп, биякта эмне балык баштаган табы балык ферма деп атышат. Бул деген мындай, азыр биз эски методдон ушундай кылып өтүп атабыз да. Бул ыкма эмне үчүн? Бул деген сөл жыландар кача берет да. Жаган сайын кача берет. Ошон үчүн биз мындай эле поддондон эң эле арзан вариант ичин пленка менен жабып, ичинен кылалы деп атабыз да. Бул деген казак партнерлорум бар, ушинтип кылып көрүштү, анан менен бөлүштү да. Биз дагы эми быйыл ушинтип кылалы деп атабыз. Бул деген биогумустун качествосын көтөрүш үчүн. Сөл жыландар канчалык количествосы көп болсо, өзүнүн слизистой оболочкасы дагы полезный да. Ошон үчүн сөл жылан качып кетпейт. Экинчиден, нымдуулук жакшы сакталат да. Тиги навоз сыртта тургандыктан шамалдан, күндөн бат эле кургай берет да. Биякта болсо үстүн жабабыз. Анан кийин
Бияка уже бактериялар да кошулат. Бул деген биогумустун сапаты бир топ эле жогору болот да, Кудай буюрса. Андан тышкары мындай помещенияга ташып жүрбөйбүз да. Биогумус даярбы, бүттү үстүнө жаап коебуз. Анан кийин саткан учур келгенде ошондо эле уже клиенттерге жөнөтөбүз. Азиз Айдаров 15 жылдык карьерасын таштап быйыл талаага баш оту менен киришкен. Ал кулпунай, дан курай өстүрөт. Өзүн балконский фермер деп атаган Азиз мырза химикатсыз, табигый жолдор менен өстүргөн мөмөлөр менен белгилүү болгон. Вкус детства деп, как у бабушки деп. Меники мисалы ушундай болду да быйыл. Аябай көп клиенттер келип, кардарлар ыраазычылыгын айтып, дам сезгенден кийин аябай прям татып, кайрадан келип турчу да ушу фермама. Жер деген канчалык сен жакшы мамиле кылсаң, ошончолук жер сага жакшы урожай берет да. Анын эң негизгиси мурда жөн эле кыркты төкчү да. Азыр болсо көп ошо кырктан төккөндө аябай көп микроорганизмдер болот да. Там уруктары калып калышы мүмкүн. Ал болсо анан зыянгерчиликтер келип калат да. Ошондуктан биогумус менен колдонгон аракет кылыш керек да. Ошо биогумус менен макро, микро элементтердин баары ошо жерге пайдалуу болот. Ишкер айым Эркайым Кокоева соңку 3 жылда дыйканчылык менен иш алып барып келет. Түшүмдү көбөйтүү үчүн тобокелчиликтерге барып, чыгымга туш болдум дейт. Жерге биринчи клубника тиккенбиз 10 соток жергечи. Анан клубниканы 1 жыл карадык, бирок клубникага баягы биздин жашыбыз өтүп калгандан кийин аябай кыйын экен да, ухотчу. Аябай көп ухот керек экен. Анан 1 жыл карап, жакшы эле өзүн өзү актады, жакшы эле алдык. Анан кийин дагы жерди чоңойтуп 80 соток кылып алдык. Алып анан малина менен бүлдүркөн тиктик, малина менен бүлдүркөн тигип, анан баягы биринчи жылдары немелер болду, каталчылыктар кетти кичине. Анан кийин быйыл да азыраак болду, экинчи жылчы. Анан буюрса быйылдан кийин прогнозум жакшы болот деп күтүп атам. Өлкө боюнча 400 миңден ашык жер пайдалануучу бар. Учурда агрохимиялык абалды жакшыртуу максатында 50 дыйкан долбоор иштеп жатат. Бул долбоор дыйкандардын билим деңгээлин жогорулатат. Бул проектте эң негизгиси дыйкандар, именно осознанный дыйкандар да, которые хотят выращивать именно вкусную, экологичную ягоду. И не только ягоды. У нас в нашем проекте, дай бог, будут и овощи, кто выращивает. В этом году были арбузы. Арбуз аябай сонун болду да. Мен кардарларым ошо арбузду жегенде прям слюнки текли. Буюрса ой максаттарыбыз аябай чоң. Ушул жылдын август айынан баштап органика желтисемирткич алып баштадым. Анан кийин 1 айдан кийин эле уже немеси көрүнүп баштады да. Мөмөлөрү чоң болуп, анан жакшы эле болду. Менин немем боюнчачы жакшы болду. Клубниканы жазда 1 эле айдык болчу, клубниканы бүтүргөнбүз. Аны ошо ежевика менен эле малина да, ежевика деп бүлдүркөн менен малина. Бүлдүркөн деле жакшы эле болду. Аз болду да эми баягы. Андан көп алса деле болот болчу. Ошондой эмелер кетти да. Ушул органиканы алгандан баштап жакшы эле. Стартнак, аминосид, анан неме деген бар, үрүн деген бар, 3 бөлүнөт да. Ошону стартнакты башында бериш керек гүлдөгөнгө чейин. Анан кийин немени бериш керек, аминосид, анан катар-катарда этап менен. Адистердин айтымында топуракта гумус менен азоттун көрсөткүчү бирдей жүрөт. Топурактын гумусу канчалык жогору болсо, азотту ошончолук аз берүү керек. Бардык азык чеги менен берилет. Азотту канчалык көп берсек, ошончолук көп түшүм алабыз деген түшүнүк туура эмес. Биздики органо минеральный удобренияларда 3 удобрение бар: стартнак, аминосид, үрүн. Биздики ошо основасында биогумус болгон үчүн кыргызча кантип айтат билбейм, орусчасы усваиваемость. То есть жакшы сиңирет да. Любой витаминди жерге бергенде ошо эң важный момент ошо сиңириш да. Ошо биздин удобрениялар негизи өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. Биз бул түрк туугандарыбыздан формуласын сатып алып, алар менен биргиликте жасап атабыз да. Алар да келип кетип турат. Ошентип аябай күчтүү удобрение чыгардык. Биз былтыр жечпей аттык даже. Биз ойлогон эмеспиз, ушунча прям бум болуп кетет депчи. Биз действительно жечпей аттык. Казакстандыга дагы ташып атышты.
Ошондуктан быйыл Казакстанда дагы мини завод куруп атабыз да биздин удобрениялар боюнча. Ошондой эле бир эле өсүмдүктү бир жерге жыл сайын өстүрө берүү топурактын дени сак болушуна каршы келет. Оорулар жана зыянкечтер ошол эле жерде топтоло берет. Ошондуктан которулуштуруп айдоо түшүмдүүлүктү сактап калуунун негизги шарты. Бул севооборот деп коет. Бул илгертен эле бар. Негизи ошо жерди эс алдырыш керек. Ушинтип сиз айткандай бул туура эле, бул иштейт. Жер семирткич менен өзүн камсыздоого Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жетет. Андыктан бул тармакка жакшы көңүл бурушубуз керек. Бул чарбакер көрсөтүүсү болду. Аман туруңуздар.